Саламатсыздарбы? Аралаштыруу каналына катталып, коомдо болуп жаткан кызыктуу маалыматтардан кабардар болуңуз. Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Шахзоданын өз аты жөнү Зилала Мусаева. Ал 1979 жылы 28 июлда Ташкент шаарында төрөлгөн. Атасынын аспирантурада окугандыгына байланыштуу 1980-1987 жылдар аралыгында Москва шаарында жашаган. Атасы аспирантураны аяктаган соң кайрадан Ташкентке келишип, Зилала мыкты деген мектептердин бирине кирген. Музыкага шыгы бар кызга денеси мектеп жашынан баштап жеке мугалим жалдашып, вокал боюнча сабак алдырышкан. 1997 жылы мектепти ийгиликтүү аяктагандан кийин Киев эл аралык университетинин менеджмент факультетине тапшырган. Бирок жан дүйнөсүндө жашаган музыка күчтүүлүк кылып, окуусун таштап кетүүгө мажбур болгон. Зилаланын мектептен берки жакын курбусу Нателла өз мекенинде белгилүү аранжировщик, акын жана композитор Вагиф Закировдун жубайы экен. Вагиф кыздарга "Жоным, кыргызча жаным" аттуу топ түзүүнү сунуштайт да, "Утуп кетады кыргызча, өтүп кетет" деп аталган альбом чыгарганга жардам берет. 1999 жылы "Жоним, кыргызча жаным" аттуу топ түзүп, алгачкы 2 айдын ичинде эле биринчи альбомун чыгарууга жетишкен. Ал эми 2001 жылы Tarona Records компаниясы менен келишим түзгөн ырчы жаңы Шахзода деген ысым менен чыгууну чечет. Бир топ өзбек фильмдеринде роль жараткан. Шахзода 2003 жылдын мыкты ырчысы, 2004 жылдын мыкты альбому, 2005 жылдын мыкты ыры номинацияларында жеңүүчү болгон. Бор экен, бакт булады, керагимсан, бактылыйман, ассалому алейкум деген альбомдорун чыгарып, учурда дагы бирөөсүнүн үстүндө иштөөдө. Атасы Мусаев Бахадыр, философия илимдеринин доктору. Апасы Мусаева Майя, орус тили жана адабияты сабагынан мугалим. Иниси Мусаев Эркин, жеке ишмер. Шахзадонун өмүрлүк шериги бар. Учурда 2 уулдун энеси. Улуусу Салих биринчи турмушунан, кичинекейи Халид экинчи турмушунан. Равшан Юлдашев ырчы Лола Юлдашеванын атасы.